Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда мектептер окуу китептери менен 79%га гана камсыздалган. Ал эми иш жүзүндө окуучулар китеп менен болгону 30%га жабдылганы айтылууда. Колдомолордун жетишсиздиги айрыкча башталгыч класстарда көйгөй жаратат. Жакшы боло турган бала кичинесинен эле байкалат. Ош шаарында 30 миңге жакын өспүрүм башталгыч класстарда билим алып жатышат. Алардын китеп тартыштыгын негизги маселелерден, колдомолордун жетишсиздигинен ата-энелер балдарда китептерди сатып берип, муктаждыкты чечип жатышат. Голос у тебя хороший, ты будешь петь, на балалайке играть. Эми муктаждыктарды биз жалпы биринчи ата-энелер конференциясында ата-энелер менен сүйлөшүп, көбүнчө ата-энелер өздөрүнүн балдарына китептерди алып жетиштирген. Мындай көйгөйлөрдү чечүү максатында Билим берүү министрлиги жаңы окуу жылынан тарта башталгыч класстарга колдомолорду ижарага берүү токтомун кабыл алышты. Анда кенже курактагы окуучулар ар бир колдомону 25 сомдон сатып алышып, 1 жыл бою колдонушат. Алардан түшкөн каражат жаңы китептерди басып чыгарууга өбөлгө болот. 2006-жылга чейин китептерди арендага берип, ошонун эсебинен китеп чыгарып, китеп менен камсыз кылуу ошол 100%га жетип калган эле да, кийин уже ал азайып, азыр бир топ китеп менен камсыздоо азайып кетти. Кудай кааласа, ушул арендага бериле турган болсо, ушул китеп менен камсыздоо проблема чечилет деген ой бар. Китептерди ижарага берүү менен көйгөйдөн арылуу кыйын. Мындай чечимди кабыл алаарда ата-энелердин да капчыгын эске алуу зарыл. Мисалы, бир эле үй бүлөдө башталгыч класстарда 3-4 окуучу билим алса, алардын ар бирин китеп менен камсыз кылуу кыйын. Андыктан мамлекет социалдык жардамга муктаж үй бүлөлөргө жеңилдиктерди кошо киргизүү керек дешет талдоочулар. Менин сунушум ошол жеңилдик сөзсүз түрдө болуш керек. Ошондуктан мунун башкача бир версияларын, варианттарын эксперттер, ушул адистер иштеп чыгышы зарыл. Бул атайын коомчулукта талкуунун уюштурулушу зарыл. Негизгиси ата-эне бүгүнкү күндө социалдык жактан кыйналган үй бүлөлөр кыйналып калбай турган деңгээлде алып чыкканга аракет кылыш керек. Билим берүү жана илим министрлиги башталгыч класстардын окуучуларынын ата-энелерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүлөрүн маалымдоодо. Ошондой эле келерки жылдын 5-июнуна чейин бул демилгени жыйынтыгын жалпылап, бардык мектептерге киргизүү сунушу өкмөткө берилмекчи. Эске салсак, 10 жыл мурда бир китептин баасы 1 сомдон 5 сомго чейин чыккан. Бул өз учурунда ата-энелердин нааразычылыгын жаратып, китептер акысыз таратыла баштаган. Бегима Асанова, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак.